Assalamu алейкум. Амансыздарбы, урматтуу Эл Кабар каналынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн сиздерге Оштогу Мадыдан Госплемден сатыла турган жер көрсөтөбүз, туугандар. Аны үчүн сиздер Оштон чыгып, Фуркаттан өтүп Мадыны көздөй жүрөт экенсиздер. Мадынын центрине жетпестен эле мына бул Арзен маркетинин арткы капталынан тетиги сиздер көрүп турган бурумдан жогорку тарапка чыгып, Госплемге мына ушул жерден кирет экенсиздер. Калганындагы жолдон түшүндүрөбүз. Мадынын центрине базарчыкка өтүп кетпеңиздер. Мына бул жерден кирет экенсиздер. Биз мына ошентип Госплемден сатыла турган жер тилкесине дагы жетип келдик, туугандар. Жанакы сиздерге айткандай, Арзандан бурулуп, жолдон чыкпастан мына ушул видео боюнча келсеңиздер, тетиги 3-көчөдөн сол тарапка бурулат экенсиздер. Сол тараптан эсептегенде 1-2, анан мына бул 4-үйдөн кийин бир бош тилкеси келет экен. Мына ушул тилкеден кийинки дагы бир 7 сотук жер мына ушул жерде сатыкка коюлуптур, туугандар. Аркы тарапка өтпөйсүздөр. Бул жерден ары кеткен болсоңуздар, дагы бир канча үй, андан ары аркы көчөлөргө өтүп кетүүчү жолго барат экенсиздер. Мына бул эле жерге келсеңиздер, сатыла турган жерди ушул жерден табат экенсиздер. Эси өзү башка шаарда болгондугуна байланыштуу бизге бүт маалыматты берди. Сиздерге жердин узун туурасыны, шарттарын айтайын. Бул жерде 7 сотук жер сатыкка коюлуптур. Тактап айтканда, мына бул көчө тарабы тетиги сиздер көрүп турган фундаменттен 20 метр алат экенсиздер бул тарабына. Ал эми күн батышка болсо 35 метр алсаңыздар 7 сотук жер мына ушул жерде чыгат экен, границасыча. Фундаменттен бери тартканыңыздарда мына бул тетиги соседтин курулушун көрүп турасыздарбы? Мына ушул жерден түз алат экенсиздер. Аркы тарабы болсо фундаменттин бүткөн жерине 7 сотук жер. Бул тарабында болсо светтер келиптир. Көчөгө болсо мына мындай шагалдар төшөлүптүр. Ал эми мына бул көчөнүн аркы оң капталынан болсо таза суунун шлангалары бүт баары ташталган дейт. Бул жерден аркы өйүзгө көчөнүн берки бетине тартып алса таза суу келген дейт. Мектепке болсо, бала бакчага кайсыл жакка барабыз десеңиздерчи, мына бул Госплемден сиздер чыгып келдиңиздер го. Тетиги жолдон бурулбастан эле түз айдаган болсоңуздар, Мадынын сайдын боюндагы мектебине барасыздар, бала бакчага барасыздар. Базарга барам десеңиздер билесиздер, Мадыга барсаңыздар болот, андан ары Ошко түшүп барсаңыздар болот дегендей. Кыскасы, мына ушул жер сатылат экен да. Документтери бүт баары жайында дейт. Андан камсанабайт экенсиздер. Экранга албетте номерди камтыйбыз, ошол тараптан байланышасыздар, сүйлөшөсүздөр. Мына сиздер көрүп турган 2-көчө болсо, андан кийинки мына ушул 3-көчөдөн түз бери түшкөнүңүздөрдө 5-жер тилкесине келет экенсиздер. Бул жердин баасы, туугандар, 1 миллион сом экен. Кеми бар деди. Сүйлөшсөңүздөр болот экен. Желательно накталай сүйлөшөм. Анан бир аз аркы берки болсо сүйлөшүшүм мүмкүн деп ээси бизге бүт маалыматтарды айтып жеткирди. Мына курулушту көрүп турасыздарбы? Ушул жерден бүтүп, аркы тарабы болсо тетиги тосмодон бүтөт экен. Бул тарабы көчө тарапка чыгасыздар. 7 сотук жер ушул жерде сатылат. Баасын уктуңуздарбы? Жер жаккан болсо чалып сүйлөшүңүздөр. Свет суусу келген, мектеп бала бакчага жакын, Госплемден 3-көчөдөн 7 сотук жер сатыкка чыкты, туугандар. Мен жыйынтыктайм, экранга номерди камтып койдум, сүйлөшөсүздөр. Теп-тегиз жер экен. Жер издегендер болсо чалып көрүңүздөр. Үй салам десеңиздер, мына мындай жер издеген болсоңуздар, анда келип да көрүңүздөр. Аман болуңуздар.